Бүгүнкү сабактын темасы китептердин жана брошюралардын жекече эсебин алуу. Сабактын максаты китептердин жана брошюралардын жекече эсебин алуу документтери менен таанышуу жана туура толтурууну үйрөнүү. Китептер менен брошюралар басмалардын эсептик каталогунун карточкаларында эсептелет. Ар бир басма ишине 75-125 мм өлчөмүндөгү карточка жүргүзүлүп, ага кабыл алынган нускалардын саны, алардын БКСтин структуралык бөлүмдөрү боюнча бөлүштүрүлүшү жана чыгарылышы көрсөтүлөт. Карточканын бет жагына китептердин библиографиялык жазуусу, анын баасы, китепке коюлган инвентардык номери, китептин шифры, системалык каталогдун толук индекси, окурмандардын алфавиттик каталогу үчүн жардамчы сыпаттап жазуу жөнүндө маалыматтар коюлат. Карточканын арткы бетиндеги бөлүнгөн квадраттарга түшкөн жылын, БКСтин китепканалык фондусунун эсебин алуу китебине жазылган номери, түшкөн нускаларды жазабыз. Мисалы үчүн 76-48-22. 76 бул түшкөн жылы. 48 эсебин алуу китебине жазылган номери. 22 бул түшкөн нускалардын саны. Ал эми чыгарылганда болсо, чыгарылган нускалардын саны жана актысынын номери. Мисалы үчүн 31-9. 31 бул чыгарылган нускалардын саны болот, 9 болсо актынын номери. БКСтин структуралык бөлүмдөрү боюнча алынган нускалардын бөлүштүрүлүшү көрсөтүлүп, системанын ичиндеги кыймылы жана чыгарылгандары катталат. БКСтин китепканалык фондусуна түшкөн ар бир китепке бирден инвентардык номер берилип, ал автоматтык түрдө эсептик карточканын ар бир нусканын титулдук барагы менен китеп формулярына коюлат. Кайталанып түшкөн китептердин бардыгы ошол эле карточкага, ошол эле инвентардык номер менен катталат. Көп томдуу китептер түшкөндө бир томдун бардык нускаларына кезектеги бир инвентардык номер коюлат. Китепке берилген инвентардык номер БКСтин фондусунда мезгил бою сакталат. БКСтин фондусунан чыгарылган китептин инвентардык номери кайрадан жаңы түшкөн китепке эч убакта коюлбайт. Келип түшкөн адабияттардын эсептик каталогуна номер кою. Номер бирден башталат да жылдан жылга уланып кете берет. БКСке бириктирилген китепканаларда инвентардык китепти алып жүрүү токтотулат. Алардын эсеби алынып, адабият топтоо бөлүмүнө өткөрүп берилет. Борборлоштуруу мезгилине чейин толтурулган инвентардык китептер дайыма сакталып, алар зарыл болгон справкаларды жасоодо, фондуну текшерүүдө жана чыгарылган адабияттарды белгилөөдө пайдаланылат. Эсептик каталогдогу китептер менен брошюраларга жазылган карточкалар алфавиттик каталогдогу уюштуруунун эрежеси боюнча жайгаштырылат. Кайра басылып чыккан ар бир китепке өзүнчө карточка түзүлөт. Карточкалардын сакталышына адабият топтоо жана иштеп чыгуу бөлүмүнүн жетекчилери жооп беришет. Эсептик каталог шкафта же болбосо печать коюлган атайын бөлүнгөн жайда сакталат. Бардык карточкалары атайын стержень менен бекемделип сакталууга тийиш. Ага кирүүгө БКСтин буйругу боюнча уруксат берилген кызматкерлер гана акылуу. Окурмандарга эсептик каталогдон пайдаланууга уруксат берилбейт. Жаңы тема боюнча текшерүүчү суроолор. Биринчи суроо: китептер жана брошюралардын жекече эсебин алуу кайсы карточкаларда жүргүзүлөт? Экинчи суроо: эсептик каталогдун карточкасында кандай маалыматтар жазылат? Үчүнчү: кайсы документтерге инвентардык номер берилбейт? Төртүнчү суроо: учеттук каталогдун карточкасына түшүргөн маалыматтар кайсы документтен алынат? Бешинчи суроо: БКСтин фондусунан чыгарылган китептин инвентардык номери кайрадан жаңы түшкөн китепке берилеби? Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.